Zop. Zop. Негізінен zip алдым. О, мақұл, маған келді zip. Олантып қойдым. Деревне. Только тебе передали зоб. Ты получил? Потом уже зоб. Дальше. Хорошо? Зоб. Зоб. Биздин мектепте мына 5 күндөн бери Кыргыз кайрык долбоору жана Борбордук Азия университетинин демилгеси менен этно-сольфеджио балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү, балдардын музыкалык потенциалын өнүктүрүү демилгеси менен ушул балдар келип 5 күн семинар тренинг өткөрдү. Буга биздин жалпы Жалал Абад областынын балдар музыкалык мектептерин жана балдар искусство мектептеринин мугалимдери, ошондой эле биздин Жалал Абад шаардык балдар музыкалык мектебинин окуучулары катышты. Этно сольфеджио деп атат. Бунда биздин өзүбүздүн кыргыздын улуттук салттуулугун даңазалаган, ошолорду ритмика түрүндө сабак берүү жолдорунун өтө таасирдүү сабактарды үйрөндүк. Ансамбльдештирүү, окуучулар менен бири-бирине кылган мамилеси, музыканы түшүнүү, ар бир нотаны угуу, ошону нары өздөштүрүп кетүү максаты мага аябай жакты. Доходим до конца и обратно повторяем. Понятно? Давай. Вместе, да? Неправильно. Давай еще раз. Сочиняла ли я раньше музыку? Да, я пробовала сочинить. У меня первые 2 строчки получились, но потом дальше нет. Начало немножко получается, и дальше я не могу продолжать. И это мне сложно удается. Музыка жаратып, музыка жазып, аны окуучулар жок да, мугалимдер бар, окуучулар жок. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, татал, да? Балдардын көңүл буруусун, кызыгуусун көбөйтүп, мектепке искусство, жалпы искусство мектебине кызыгып, ушул жака көбүрөөк билим алууга умтулушат деп ойлойм да. Бул жерде канча татал болгон сайын алардын тональностуна жараша ойноосудагы ноталар да татал да. Инновациялык метод менен жаңы типте балдар менен кандай иштеш керек, балдар менен музыканы кандай жазыш керек, ошол боюнча жакшы түшүнүктөрдү берип, жакшы мастер-класс өтүп атат. Эгерде бул жерден балдардын дээрлик бардыгына тааныш, мурда кийин угуп жүргөн чыгармаларды сольфеджиодон ырдаса, алар мурда уккан да, аларга ырдап кетиш жеңил болот да. Музыканы ойносо болот. Үчүнчү вариант. Музыканы чыгарса болот. Күнүн уксам, урбанын таң эртеңден көңүл ачып деп койдум да, өзүңөр да карагыла. Эже жоо болду. Айраган булбул куштун үнүн уксам. Бирөө бала токтойду. Таң эртеңден көңүл ачып. Мындай тренингтер болбосо, дегеле мугалимдердин арасында биринчи жолу өтүлүшү да, биз биринчи жолу катышышыбыз. Дастан баштаган жаш балдарга аябай ыраазы болуп атабыз. Мугалимдер жалпы мектептерде бул тренингти өрчүтүш керек экен. Окуучулар менен өз алдынча иштөөдө, мугалимдердин өз алдынча иштөөдө бул чоң жардам бере турган тренинг экен. Биз ошого ынандык. Алган үйрөнгөн билимибизди окуучулар менен иш жүзүнө ашырууга жана өз алдынча чыгарма жаратып, чыгармачылык менен иштөөгө көбүрөөк көңүл бөлүп. Кыргызда
мында жакшы макал бар, ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар дегендей. Ошол сыяктуу биздин ичибизде катылып жаткан, ар бирибиздин жашынып жаткан өнөрүбүздү, өнөрпоздордун талантын ачышты десем жаңылышпайм. Ушунчанын арасынан сөзсүз чыгарма жазат, ушуну улантып чыгарма жазып кете турган адамдар чыгат деп мен ишенем. Көрсө кылса болот экен да. Биздин окуучуларыбыз болсо өздөрүнүн кичинекей баягы чыгармаларын тартуулап, өздөрүнүн жүрөгүндөгү болгон нерсесин өзүнүн чыгармасы менен бере алгандыгы мени кубандырды. Окуучуларда дагы, катышуучу катары мугалимдерде менде дагы бир башкача сезимдерди жаратты да. Жаңы ойлор, толгоолор дегендей. Мындайча айтканда өзүбүздү таанууга шарт түзүү десе болобу ушундай жакшынакай. Биз деле мисалы аракет кылсак, биздин деле колубуздан бирдемке келерин уже түшүнүп жеттик десем болот. Экили нотадан, экили добуштан керемет бир касиеттүү кайрыктарды, мукам музаларды жаратса болот деген бир ишеним жаралды. Баланы тарбия берүүдө көбүнчө музыкалык тарбия берүүдө ушул отурган коллективибизде өтө чоң мындай жүк бар да. Ошол жүктү көтөрүп, буларга өткөрүп берсек, булар андан ары көтөрүп кетсе, анда биздин кыргыз улуттук музыкасы дагы тааныбай аткан дүйнөлүк деңгээлге чыгат деген ойдомун. Башынан аяғына чейин жакшы ойнодуң. Өзүңдү кандай сезесиң ошону ойноп бүткөндөн кийин? Ойноп бүткөндөн кийин эч ким мени аркада тийбей тура алды. Я хочу, чтобы они тоже успокоились, как я успокоилась. Да, как я успокаиваюсь под эту музыку, как я наслаждаюсь этой музыкой, я хочу, чтобы они тоже насладились этой музыкой. Чтобы человек задумался, зачем я делаю, зачем я живу, зачем я существую, чтобы он задумался над миром, чтобы задумался над собой, чтобы он смог найти себя. Останавливаюсь, и я такая, где я играю? Я сама не знаю, где играю, но я зашла в этот мир и играю до конца, но не знаю, я не в себе, я в другом мире. Я это чувствую, когда играю. Музыкага кандай мамиле менен карашат, кандай көз караш менен карашат? Когда я играю перед публикой, у меня страх. У меня руки дрожат, я боюсь. Но что ты чувствуешь после того, как сыграла? Azizlerden жетишпестиги баары борбордо калып калып атат, региондорго келбегендигинен ошончо ача аксат өнүгө албай атабыз да. Ошого сиздерге рахмат. Ушундай кичине түрткү берип, салым кошуп аракет кылсак, мен ойлойм, мындан бияка дагы өнүгүп өсөт деген. Класстар айтып атат, эмне кыласың Кыргызстан, эмне кылып үйрөнүп атат? Биринчи өзүбүздүкүн үйрөнүп алышыбыз керек да. Да, үйрөнүп барып туруп, анан кийин классика өтүп кетсек, кийин анан ойноп берчи деп сен сураганда, ойнойм аны деп ойноп коебуз да. Классиктер ойной албай атат деп айтып атпайсызбы сиз? Биринчи бияктардан үйрөнүп алсак, чын эле музыка сабагы өтүп эме болуп кеткенде, азыр мына эжеке айтты го, мектепте 6-класска, мен мектепте да сабак берем да, 6-класска чейин китеп чыкты дагы, 7-класска чыкпай калды. 5 жылдан бери чыкпай жүрөт ушул. Себеби уже жок, нарагына эмне чыгарышты билбей калды. Эки түрдү чаптырдың го, ошону биз бир эле произведенияны 2 күндөрдө атсак болот экен да. Мен уже ошондой өтүм эле окуучуларга ушунчалык кызыктуу болот экен да. Биз көнүп калганбыз да.
сабакка кадимкидей барабыз, анан могу теманы өтөбүз. Ошого бизге момча убакыт жетет, болду. А биз көчөнү эмнени көрдүк? 20 мүнөттүн ичинде каяктан жайдан табасын билбейм, бирдекени чыгарып кел. Спускается с небес коричневые облака, травит тебя, травит меня коричневые облака. Жаш кайрык долбоорун экинчи этабы аяктады. Бул долбоор Жалал Абад шаарында Михаил Иванович Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинде өттү. Бул мастер-класс тренингке 30дан ашуун мугалим жана 20дан ашуун окуучулар катышты. Мы еще делились на команды и должны были сочинить тоже музыку на определенную тему. И это было очень интересно, мы так увлеклись. Алардын айтымында тренингке эрте келсек деп бизди эрте күтүп турушту жана кетпей эле койгулачы деп бизден ушундай суранып атышты. Биз 2 күндүк эле ушу алган сабакта окуучулардын композиция, нота жазууга, өз алдынча иштөөгө дагы өтө көп жакшы нерселерди алдык да. Эми биз бул нерсени бүгүнкү алган сабагыбызды барып биз окуучуларга дагы жайылтабыз.